Ошол себептен айтып атабыз, Атомиде акча аз деп атабыз, Фаберикте акча көп. Атомиде мына бөлүп алып отуруп өзүңүзгө өтө чоң суммада алышыңыз керек. Балдарың топтолуп бири-бирине кошулат деп алып, өтө чоң суммаларды коюп атат. Өтө чоң суммада товарды алууга болот да. Ошол себептен жай бизнес. Сиз тынбай жакшы акча тапкандардын артынан гана кууп жүрө турган бизнес болот. Ал эми биз мисалы үчүн Түркияда жашаган, Россиядан барган бир аял айтты, көп жыл жашаган, 10 жылдан ашык жашаптыр, айтып атат, силердин косметикаңардагы баа бул жерде жок, жана сапаттуу ушул баада вообще таппайсың. Же Франциянын, Европанын косметикасы менен бирдей эле, мен колдонуп жүргөм, билем дейт, бирдей эле, бирок баасы арзан. Ошон үчүн силер ушул менен утасыңар деп. Ошондой эле кийинки көрсөткүчтү көрүп кетели. Бул жерде мага кечке комментарийлерди жазып атышты, жана чатта да жазып атышат кечке. Сиз балды көп эсептеп салтасыз, 2-4 рубль эмес, андан аз. Бирок мен муну лидерлериңизден уктум. Бул боюнча далилдерди да көрсөтпөй алам. Мына мен далил, менин перепискам. Жана мен видеолордон, YouTube'дан видеолорду көргөм, бирок аны аз таппай, убактым жетишпей таппай калдым. Бирок сиз издесеңиз чыгат. 10 пиви ушунча дегенди чыгат. Мына 10 пиви ушунча дегенди сөзсүз түрдө табасыз. Мына 10 пиви бизде 2,20, мисалы үчүн 10 пивини эсептегенде товарды бөлгөндө. Буга да далилдерди келтирип берем. 10 пиви болгондо эсептегенде кээ бир товарларына 2,20 пиви берип атат, кээ бирлер 3,30, кээ бирлер 2,80, кээ бирлер 3,80 берип атат. Ошондо туура эле 2 рубльдан 4 рубльга чейин чыгып атат. Ошон үчүн мен 3 рубльдан эсептедим. Бирок сиздер айтышыңыз мүмкүн, мен 6 химахим менен эле 90 000 балл жасап алдым. Туура. Чындап эле сиз 6 химахим сатып алып 36 000 рубльга 90 000 пиви жасасаңыз болот. Анткендигинде ал 1,30 рубльдан туруп атат, химахимден. Бирок химахим бул бат. Батты адамдар ай сайын ала бербейт деп айттык. Жана Атомиде менимче химахимден башка дагы товарлар бар. Жана адамдар баш жугусу келет, колун жугусу келет, из жугусу келет, жана башка нерселерди алгысы келет. Албетте ал товарлар азырынча жок, кийинчерээк кирет деп айтып атышат. Албетте өкүлчүлүк, официалдуу түрдө өкүлчүлүк ачылса, ал товарлар кирет, ачылбаса дагы жок. Дагы баса айтып кетчү нерсе, Американын, чет өлкөнүн, Европанын, Кореянын көптүгү, Кытайдын көпчүлүк компанияларынын бар эмес, көпчүлүк компаниялардын өкүлчүлүгү азырга чейин ачыла элек. Эмнеге дегенде, биздин базар Кыргызстан алар үчүн кызыксыз. Биз өтө кичинекей базарыбыз, жана биздин соодабыз аз, ошол себептен азырга чейин өкүлчүлүк ачыла электе бар. Бир убакта менен талашып кокуй ачылат, мен мына автомобиль алам, утулам жана башка дегендердин өкүлчүлүгү дагы 5 жыл иштесе ачыла элек. Бир Американ компаниясынын өкүлчүлүгү 15 жылдан бери иштеп атат, дагы деле өкүлчүлүк ачыла элек. Атоминики дагы ошондой чоң суроо, ачылабы ачылбайбы, аны убакыт көрсөтөт. Ачылган учурда ассортимент көбөйөт, ачылбаса кечиресиздер, контрабанда жолу менен алып кетишет болот. Бул өтө коркунучтуу бизнес. Ошол себептен бул жерде эгерде биз хемахимди гана эсептечү болсок, адамдар хемахимди ай сайын албайт. Эгерде сиз хемахим менен эсептейбиз десеңиз, анда биз дагы баттар менен эсептейбиз. Баттар, бир баттар бергенде 75 баллды берет. Мына эгер сиз дагы өзүңүздүн видеоңузда 3000 балл барабар 100 көбөйтүп 300 000 рубль деп эсептеңиз. Эгерде биз сиздерге окшоп хемахим менен эсептегенде биз дагы бат менен эсептесек, анда 225 000 рубль. Башкача айтканда 75 000 рубльга аз оборот жасаш керек экен. Директор болуу үчүн. Бирок бул жалган болуп калат. Эмнеге дегенде адамдар кечкеле бат ала бербейт, аны алса бир жолу алат. Бир жылда бир жолу, 2 жолу, 3 жолу. Жана бат алгандар аз. Хемахимди дагы адамдар кечкеле кайра ай сайын ала бербейт аны. Биз акчаны ай сайын алабыз келет. Ошол себептен биз кайсы товарларды сунуш кылабыз? Албетте ай сайын алып турчу, ай сайын өтүп турчу товарларды сунуш кылабыз. Бирок адам келгенде бир жолу хемахимди сунуш кылышыңыз мүмкүн. Ал бир жолу өзүнө 6 хемахимди алат. Кийинки айда дагы соода кылалы, келгиле, өзүбүзгө керек нерселерди алалы десе, эмне дейт? Эгерде хемахимди гана сунуш кылсак, хемахим бар менде үйдө дейт. Сизге суроо, дагы кийинки нерсе, жок, ден соолук продукцияларын көп алышат деп айтышыңыз мүмкүн. Анда сизге суроо. Сиздин тааныштарыңыздын ичинде арасында ден соолук продукцияларын, баттарды колдонбогон адамдар барбы? Ушундай адамдарды айтып бере аласызбы, санап бере аласызбы? Оңой эле санабасыз, оңой эле табасыз, оңой эле санайсыз. Ал эми сиздин тааныштарыңыздын арасында баш жуубагандар барбы? Идиш жуубагандар барбы алардын үйүндө? Кир жуулбагандар барбы? Жана ошондой эле өзүн карап башын жууп, тишин жууп, дезодорант жана башка колдонбагандар барбы десеңиз өтө аз болот. Көпчүлүгү колдонушат. Ошол себептен ал товардын аларманы көп болот. Бирок Атомиде ал товарлар 2-3 эсе кымбат болот. Ошол себептен бул чоң суроо, өтүмдүүлүгү. Демек дал ошол себептен мына мен 3 рубль орточо эсептеп атам. Фаберикте да орточо 100 рубль менен эсептеп атам. Бардык мисалдарда. Эми биз сиздер менен эсеп кысап өтүп кетели. Жана Айгерим, жана башкалар биз ай сайын товар албайбыз, Фаберикте ай сайын товар алыш керек деген сөздөрдү айтып атат. Ошондо көрүп кетели. Чындап эле ай сайын Атомиде товар алыш керекпи же керек эмеспи? Көрөлү. Сиз Атомиде жеке өзүңүз мына агент болуу үчүн жеке өзүңүз сиз 300 000 пивилик товар алышыңыз керек. Бул бир балда пивилер бири-бирине кошулуп отуруп, мына ушул суммага барат. Эгерде биз 3 рубльден эсептесек, бул 90 000 рубльдук соода. Бирок айтып атышат, мен хемахим 6 хемахим алсам 36 000 рубль болот деп.
Туура эле 6 химохим алсаңыз 36 миң гана рубль болот. Бирок 6 химохимди сиз эмне кыласыз? Бул демек сизге өзүңүзгө керек эмес товар алып, ал товарды ар бир химохим 6 миң рубльдө турат. 6 миң рубльдүк товардан 6 дананы алып сиз эмне кыласыз? Жана биз айтып кеттик, анын аларманы аз, жана аны түшүнгөндөр аз, аны сиз сатам десеңиз дагы оор сатуу 6 миң рубльдук, ал айласы жок, өтө керек адам гана алат, анын аларманы аз, базары кичинекей. Демек сиздин үйүңүздө ал 6 химохим турган болот. Бирөөсүн өзүңүз колдондуңуз, бешөөсү демек акча кирген бойдон турат. Бул эмне? Бул өзүнө өзү алдоо. Ошол себептен биз бул мисалды эмес, 90 миң рубль дегенде алып атабыз. Эмнеге дегенде, сиз башыңызды жуугуңуз келет, идиш жана башкаларда ансыз деле башка жакта аласыз, ошону ушул жактан алганча мага пиви болсун деген ой баары бир бардык адамдарда келет. Бизде мисалы үчүн адамдар өзүнө керектүү нерсени алып атып эле объем жасашат. Жанагы 5 миң сомдук кокуй ай сайын алыш керек, айлык чыгыш үчүн кантип аласың? 3 миң продукция болуп атса, кийимдери белекке да келип калат. Мисалы үчүн биз жакында эле алдык, күзүн кеч күздө алдык. Биз 15 рубльга 15 кийим алып алдык. Мен макасин алдым 1 рубльга. Ушундай нерселер келип атса, эмнеге биз өзүбүзгө керектүү 5 миң рубль идиш аяктар болуп атса, аябай товардын түрү көп болсо эмнеге биз албайбыз? Ал эми 50-60 товардын ичинен сиз кантип өзүңүзгө керек нерсени табасыз? Бул өтө кыйын. Бирок 90 миң рубльдук товар алыш керек, же болбосо 6 химохимди 36 миң рубльга алыш керек. Азыр биз экөөсүндөн көрүп кетели. 90 миң рубль жөнөкөй товарларды алып атып, 10 айда сиз 90 миң рубль топтодуңуз. 10 айга бөлгөндө бул 9 миң рубль. Айына 9 миң рубль алып турсаңыз, сиз 90 миң рубльдук оборот жасап коесуз. Макул 90 миң рубль болбосун, бул 60 миң да болсун болуп туруп. Өтө жана бал көп, пиви көп берүүчү товарларды алдыңыз. Айына 6 миң рубль. Фабиликтей болуп калат. Кийинки нерсе 90 миң рубльды 20 айга бөлсөк 4,5 миң рубль болуп атат айына. 4,5 миң рубльдан алып туруп атасыз. 20 ай. Бул деген почти 2 жыл. 2 жыл ушул товарды алып атып, анан айлыкка чыгып атасыз могуларга. Кийинки нерсе 36 миң рубльдан болуп сиз өзүңүзгө кереги жок 6 химохимди алдыңыз. 3 ай аны топтоп алдыңыз, 12 миң рубльдан айына товар алдыңыз. Ай сайын товар албайм деп алып жалган чыгып атат. Алып атасыз. Болгондо да сизге керек эмес товарларды пиви көп берет деп алып атасыз. Кийинки нерсе же болбосо 6 айга мына 6 миң рубльдук бирден химохим аласыз. 6 айда араң айлыкка чыгып атасыз. Фабрик учурунда бир отурганда 5 миң сомдук өзүңүзгө ансыз деле мен башка жерден алат экен деп алып койсоңуз сизге айлык чыгып атат. Бирок айлыгында да айырма болуп атат. Мына агенттин учурунда сиз 4200 рубльды алыш үчүн өзүңүз аласыз. Мындан тышкары командаңыздагы ар бир 300 миңден пиви жасаш керек. Муну кошуп келсек 90 миң 270 миң оборот. Бирок биз өткөнкү эсептегенде биз өзүбүздүкүн эсептеген жокпуз. Өзүн алган анкен дегенде ал бир эле жолу алып коесуң деп атышат. Ошол себептен биз кошподук. Бирок биринчи айлык алганда бул өтө кымбат айлык болот да. Биринчи алганыңызда мен бир жолу алып койсом деген ойдун айынан сиз бир жолу алып коеюн деп 90 миңдик рубльдук өзүңүзгө аласыз. Командаңыз алып атат 270 миң рубль оборот жасалып туруп 4200 аласыз. Фабрик учурунда 15 миң 20 миң 3 эсе көп айлык аласыз. Же болбосо 8400 рубльды жасаш үчүн сиз ушундай болуш үчүн спецагент деген наамды алып, командаңыз ар бири 300 миң пиви, 700 миң пивиден жасап атышат. 700 миң пиви деген бул деген 90 миң эмес, ал 210 миңдик оборот. 210 миңге 210 миңди кошсок, бул 420 миң жана 90 миң. Башкача айтканда, почти 500 миңдик оборот болот. 500 миңдик оборотто сиз 8400 рубль аласыз. Ал эми фабрик учурунда 500 миң рубльдик оборот деген бул деген жок дегенде 40-50 миң сом айлык. 5-6 эсе көп айлык аласыз. Фабрик учурунда. Ошол себептен айтабыз, Атомида акча аз деп атабыз, фабрикте акча көп. Атомида мына бөлүп алып отуруп өзүңүзгө өтө чоң суммада алышыңыз керек. Көп кеч жай бизнес деп атабыз. Анын товардын баасы кымбат болгондуктан да элдердин ал товарды алуусу жай. Ошол себептен жай бизнес, фабрик тез бизнес жана акча көп бизнес болот. Ошондой эле айгерим сиз айттыңыз, мына бул жерде менин мисалымда деп өзүңүздүн мисалыңызда айттыңыз. Менин мисалымда 5376 сом чыгып калды, анткени дегенде 1000 балл, 200 балл жана 600 балл жасады. Менин командам эсептеп келгенде ушундай тип калды деп эсептепсиз, пунктуар эсептепсиз. Болгону сиз ал жерде баллды мына 75 рубльдан эмес 100 рубльдан эсептедиңиз. Мен да ошон үчүн 3 рубльдан эсептеп атам. Сиздер айткандай 1,5-2 рубльдан эсептебесем, орточо мына 2 рубльдан 4 рубльга чейин дегенде ошондой эсептеп атам. Эми көрүп кетели, негизинен сиз бул мисалда идеалдуу эмес картинаны көрсөтүпсүз. Албетте бул сиздин абалыңызда болгон окуя болуп атат. Идеалдуу эмес мисалды алыпсыз. Идеалдуу эмес мисалды эгерде биз Атомида алсак, анда сизге 0 рубль чыгат. Идеалдуу эмес дегениз кандай? Бир бутуңуз өсүп кетти, мына бул жерде бир бутуңуз өсүп кетти. Бир бутуңуз өсүп кетти, 500 миң пивин берип атат. Жеке өзүңүз 300 миң пиви товар алдыңыз. Бул мисалы үчүн агент болом десеңиз, анан бир бутуңуз 150 миң пиви болду, сизге 0 рубль айлык чыгат. Түсүнбесеңиз керек. Фабрикте бир жагыңыз өсүп кетти, бир жагыңыз азыраак өсүп, сизге айлык чыкты. 5376. Бул жерде 0 чыкпак да. Бирок мен сизге баллды тактап атам, бул 1800 балл экен, 1800 балл орточо Атомида бул 180 миң рубльдук оборот, бир жагы 90 миң, бир жагы 90 миң рубль деген бул 300 миң деген. Ошол мисалды алып кетсек, мисалы үчүн бул жерде
бир жагы 300 миң, бир жагы 300 миң болгондо жана өзүңүз жеке өзүңүз 300 миң пибилик алганыңызда бул топтолуп отуруп, бул да топтолуп отуруп. Бирок мен муну кошподум. Муну кошпой эки жакты эсептегенде бул 90 миң рубльдук жана 90 миң рубльдук оборот жасашыңыз керек. 180 миң рубль. Сизге бул оборотуңуз үчүн Atomy 1400 рубль берет, эгерде сиз торговый представитель болсоңуз. Эгерде сиз өзүңүз 300 миң эмес, 10 миңден 50 миң пибиге чейин жасаган болсоңуз. 300 миң пибиден кийин сиз агент деген наамга ээ болуп, сизге 4 миң рубль төлөйт. 4 миң рубль жакшыбы же 5376 сом жакшыбы? Көрүңүз, мен эми рубльда эсептеп атам, сиз рубльда тагыраак болот. Макул рубль эмес сом эсептесек көп болсо 4300 же 4400 болот. 1000 сом айырма болот, фабелик сизге 1000 сом көп төлөп атат. Ошол оборотуңуз үчүн. Кийинки идеалдуу мисалды көрөлү. Себеби дегенде сиз могул жерде, бул жерде биз идеалдууду көрүп атабыз, эки буту теңелишкенде. Эгерде эки буту теңелишпесе, эч кандай акча жок. 500 миң 700 миң болуп кетип, бул жагы 300 миң болуп атат. Бул жак 500 миң эмес 700 миң болуп кеткен учурда дагы бул жагы 300 миң болгондо сизге ошол айлык чыгат. Бул калган бал пока запаста туруп турат. Кийин дагы бул жагын өстүргөндө дагы ошол эсептелет. Ага чейин калган балга, калган пибиге 300 миңден кийинки пибиге 0 акча. 0. 4200 болуп тура берет. Бул дегенибиз эгерде биз муну да эсептей турган болсок, фабеликке теңесек, фабеликте мындан да көп бал болот да, акча да мындан көп түшөт. Идеалдуу эмес картинаны алчу болсок. Бирок сиз фабеликте идеалдуу эмес картинаны алыпсыз, мен идеалдуу картинаны алып салыштырып атам. Идеалдуу деген эки бутубуз теңелишип атат. Чынында теңелишпей бир жагы өсүп кеткен учурлар көп эле болот бинарда. Муну көрүп эле жүрөбүз. Мен да бинардык маркетинг планда иштеп көргөм. Бир жагы өсүп кетсе, ошол ашып калган оборотты эсептечү болсок, көп сумма болуп келет дагы. Бул жак көп сумма. Көп суммага сизге Atomy аз берген болот. Ал мисалды биз болуптур, албай эле коелу. Эми фабеликти бир аз более-менее идеалдууга жакындатабыз. Себеби биз бул жерде идеалдууду карап атабыз. Эки жагы 300 миң пиби болгондо, бул 90 миң, 180 миң. Атак чынында бул 180 миң эмес, бул 300 миң рубльдук оборотко сизге ушунча төлөшү мүмкүн. Себеби бир бутун өсүп кетсе. Ошон үчүн өтө идеалдуу эмес деп алыпсыз. Мен да өтө идеалдуу эмести сизге көрсөтүп бертам. 4200 рубль калган оборотуңузга азырынча 0 акча болот. Ошону да эске алалы. Бирок мен макул деп идеалдууду алдык. Эми фабеликтин идеалдуусун көрөлү. Идеалдуу дегенибиз бир бутубуз 600, жалпысы баарын кошсок 600, 200 миң. Бул деген 1800 балл. 1800 балды сиз 3 бутуңузду бирдей өстүргөндү көрөлү. Же 2 бутуңуз бирдей өссө деле ошондой эле акча чыгат примерно. 600 балл, 600 балл, 600 балл. Бул деген 1800 балл, 600 баллдык айлык алгандар 9%ке көбөйтүп эсептегенде өзүңүз эсептеп көрсөңүз болот, сиз билесиз. 3456 ар биринин айлык чыгып атат. Жалпысы командаңызга 10368 сом айлык кетип атат. Ал эми сизге жалпы командаңыздын айлыгы 17280. Кемитсеңиз 6912 сом чыгып атат. 4200 рубль эмес, 1400 рубль эмес. 6900. Бул деген 4200 болсо 2700 же 2,5 миңда деп көрөлү. 2,5 миң сомго көп акча чыгып атат. Atomy'де 4200 же 1400 андан да кызыгы. Себеби дегенде сиз өзүңүз 300 миң пиби жеке өзүңүз алып жетишерек болсоңуз, анда 1400 рубль чыгат башында. Көрдүңүз, Ошол себептен бул жерде эсеп кысапты кылганыңызда дайым сизге айтып кетчү нерсе, эсеп кысапты салыштырууду тажрыйбасы бар адам кылган жакшы, эки жакты бирдей билген адам кылган жакшы. Сиздин азырынча тажрыйбаңыз азыраак экен. Мен салыштыруу жасагаңыз, баары бир мен сизге сиздин каталарыңызды көрсөтө берем. Ошол себептен бул жерде этият болуңуз. Эсеп кысапты салыштырманы кылганда этият болуп жасаңыз. Жана туура салыштырмаларды көрсөтүңүз. Кийинки нерсе мына мастер деген мен степенге жетсем, эгер айтат $1000. Кайдагы $1000? Маркетингиңизди окуп алыңыз. $400 төлөйт. Бир шакка, бир степке 2 жума ичи топтолгон 2,5 миллион пибиден топтолгондо бул деген 2,5 миллион дегенибиз бул деген чоң эле сумма, мен сумманы унутуп калдым, анан көрсөтөм. Чоң эле суммада оборот жасаганда 2 жума ичи жасалганда сизге мына $400 төлөйт экен. Андан кийинки жумада жасалса дагы, жасалбагаса андан бир нече ай өтүп топтолуп анан дагы бир төлөнөт. Ошол себептен жайылып атабыз. Башкача айтканда, балдарын топтолуп бири-бирине кошулат деп алып, өтө чоң суммаларды коюп атат. Өтө чоң суммада товарды алып атат да. Ошол себептен жай бизнес. Ошол себептен 2 жума сайын алабыз дегенибиз, ооба 2 жума же жума сайын десеңиз, жума сайын түшөт сизге айлык. Бирок аны топтош үчүн айлап, жылдап топтойсуз ошол пибилерди. Себеби дегенде өтө чоң суммада алыш керек. Жана азыркы учурда ассортименти өтө аз. Atomy бул гипермаркет болуп, ооба гипермаркет болуп товардын саны көп эле кирсе керек. Бирок анын кымбат болгондон кийин анын толку эмне? Брендтер келет атабыз. Кымбат брендтерди элдин баары ала бербейт. Бизге окшоп жакшы акча тапкандар бар. Ошол себептен дагы азамат бизге окшогондорго сунуш кылат, ушулар ала алат, жөнөкөй адамдар ала албайт деп. Сиз тынбай жакшы акча тапкандардын артынан гана кууп жүрө турган бизнес болот. Ал эми биз жөнөкөй адамдарга сунуш кылып эле бизнес куруп алабыз. Эми ар бир шаарда, ар бир өлкөдө жөнөкөй адамдар көппү же акча көп тапкандар адамдар көппү? Статистика бар, орточо божомол менен 80% адам орточо жана кедей жашашат. Ал эми 20% адам алар бай жашашат.
Демек алардын саны аз. Ал эми чында бай жашагандар алар албетте алардын саны андан да аз. Ошол себептен Атоминин аларманын бул чындап бай жашагандар же болбосо өтө керек болгондор. Канчалык бул чоң бизнес, кичинекей бизнес. Кийинки нерсе мына көрүп кетели, мына 210 миң рубльды 10 айга бөлсөк, мына мастер болуш үчүн $400 айлыкты алыш үчүн 10 айга бөлсөк, бул 21 миң рубльдан айына алып туруш керек. Кана ай сайын албайбыз деген. Анда эмне 210 миңге бир алып, үйүңүздүн баарын товарга басырышыңыз керекпи? Мен мастер болом деп. Мына 20 айга бөлсөк, мына шашпай мастер $400 алып бир жолу алыш үчүн ага чейин 4208 рубль алып турасыз. Бул наамды жапча. Ага чейин сиз айына 20 айдан алып атып 10 миң рубльдан ай сайын алышыңыз керек экен. Кымбат товарды. Ассортимент аз азыр өзгөчө. Ал ассортимент качан көбөйөт белгисиз. Балким 1 жыл айын, балким 2 жыл айын ассортимент бизде СНГ мамлекеттеринде көбөйөт. Кыргызстанга качан келет? Ал да чоң суроо. Болбосо сиз Хемахим менен дешиңиз мүмкүн. Хемахим менен божомол эсептегенде 80 миң рубль, 10 айга бөлгөндө 8 миң рубльдан аласыз. Кана ай сайын алыштын кереги жок деген. Болгондо $400 айлыкты бир жолу оборот үчүн алыш үчүн. Бизде жок, балдар топтолот деген менен сиз жасаган оборотко, командаңыз жасаган оборотко бир жолу төлөнөт. Ал төлөнгөндөн кийин 0 болуп күйөт, обнуляция болот. Кайрадан сода жасаш керек болот. Кайра пивилерди 0дан баштап эсептелет. Айлык төлөнгөндөн кийин ушундай болот. Айлык төлөнгүчө топтолот. Фабиликте көп бал топтоо дебейт. Кичине эле бал топтосоң төлөп сала берет. Ошон үчүн күйүп кетет деп ойлошот. Чынында күйүп кетпейт. Бат эсептелет. Атомиде жай эсептелет. Себеби чоң оборот жасап атат. Фабилик кичинекей оборот жасадыңбы, мына деп төлөп коет. Чоң оборотты күтүп отурбай атат, Бат-баттан бизнес кыл, бат-баттан сода көбөйт, бат-баттан акча тап деген. Жай, шашпай, бир жылдап, жарым жылдап топтоп анан бир жолу $400. Ал деген бизнес бул Атом экен. Кийинки нерсе, бизде ошол $400 жасаган оборотто анан көрсөтө эмеске эсептесек, Фабиликте 80 миңден 150 миң рубльга чейин акча чыгып атат. Эгерде аз пиви менен эсептесек, Хемахим менен мындай 80 миң ошол оборотко. Ал эми орточо пиви менен эсептесек, Фабиликте 120 миңден 150 миңге чейин айлык чыгат. Ошол оборот үчүн. Дагы кээ бир адамдар мындай комментарий жазып атышат. Фабиликтин сапаты начар, мага жакпайт жана башка. Эсиңизде болсун, Фабиликтин ассортименти бул Кыргызстанда 3000-4000 терегинде, СНГ мамлекеттеринин көпчүлүк чоң мамлекеттерде, Казакстан, Россияда 7000ге жакын товардын түрү бар. Эми 7000ге жакын товардын түрү бар жерде албетте сизге жаккан продукция да табылат, жакпаган да табылат. Мисалы үчүн сизге Head & Shoulders жакпай калса, Head & Shoulders жаман дегенди билдирбейт. Head & Shoulders'тын өзүнүн жактырган кардарлары бар. Фабиликтин өзүнүн жактырган кардарлары бар. Сизге кээ бир товарлар жакпаса, мисалы үчүн кремдин бир 30 чакты түрү бар. Bir seriya жакпаса, экинчи серия колдонуп көрсөң сөз түрдө жагат. Мен көп жылдан бери ушул сунушты айтам, адамдар туура айтыпсың деп башка серияны колдонуп көрүп жактыргандар көп. Ошол себептен кайсыдыр бир серия сизге жакпай калса, бул башка сериясы да жакпайт деген эмес. Ал эми Атоминин азыр мен көрдүм, бирден гана сериясы бар экен, өтө аз товарлар бар экен. Албетте ал жерде жакпай калгандар көп болот. Атоминин товарын жактырбагандар да сөз түрдө болот. Ар бир компаниянын товарын жактырбагандар сөз түрдө болот. Мен мисалы үчүн кээ бир коллегалар менен талашып калганда, мен тааныштарыма сенин товарыңар жакпайт экен дегенде, мен атын айтып эле коелу, мен айтам. Албетте сиз ошол компанияда иштегендиктен биздин продукция жактырбагандар сизге барат. Сиздин продукцияңызды жактырбагандарды биз көп көрүп атабыз, бизге келишет. Ошондой, ошол себептен ар бир компаниянын продукциясын жактырбагандар сөз түрдө болот. Жана бир нерсе айтып кетчү нерсе, жанагы Азамат деген лидер айтып атат, өзүнүн бир голосовойлордун биринде айтып атат. Россиянын эли Фабиликтин товарын колдонбой калды. Атоми Сингапурда бар, Кытайда бар, ооба туура. Юго-Восточный Азиянын көбүндө Атоми күчтүү иштеп атат. Буга мен кошулам. Азыркы учурда бинарлардын көбү башында күчтүү чыгат да кийин басаңдап кетет. Атоминин кийин обороту басаңдап кетиши да мүмкүн. Аны убакыт көрсөтөт. Бирок ал ошол мамлекеттердин эли үчүн товардын баасы жакшы эле экен. Бирок Кыргызстан СНГ мамлекеттери үчүн бул өтө жогорку баадагы Кореянын айлыгын алып аткансып кымбат баада товарлар экен. Бирок дайым эсиңизде болсун, товардын мен айтып кеттим, товардын баасы эч убакта сапатына жараша боло бербейт. Ал экономикалык көрсөткүчтөргө да жараша болот. Эгерде андай болбосо, анда iPhone дүйнөнүн эң мыкты телефону Кытайда чыкмак эмес. Эмнеге iPhone арзаныраак болсун деп Кытайда чыгып атат. Эгерде андай болбосо, Кытайдын арзан, орточо сапаттуу товарлары дүйнөнү баспайт эле. Анда Америка, Европанын товары басып турат эле. Демек көрүп атасыздар, арзан товар же орточо баадагы товарлардын аларманы көп. Ал масс маркет деп коет. Масс маркетке ылайык. Масс маркет деген бул массалык маркет, массалык базар. Башкача айтканда, элдин 80% бул массалык базар. Массалык базарга туура келчү товарлардын дайым аларманы көп болот. Дал ошол себептен Кытайдын товары бүт жакты басып кетти, себеби масс маркетке туура келет. Мында карап көрсө, Европа карап көрдү, Америка карап көрдү, Россия жана башка мамлекеттер карап көрдү, Кытайдын товары арзан экен деп, жана сапаты орточо жашаган адам үчүн туура келет экен деп, ошол мамлекеттин товарларын көп сатып алат. Түркиянын деле кийиндери ошондой масс маркеттин товары ылайык. Биздин мамлекеттерде бирок жакшы, орточо, жогорку сапаттагы товарларга келет. Ошон үчүн биз Түркиянын товарын жакшы алабыз. Ал эми
Европаның товарын ала албайсыз. Эмнеге? Баасы кымбат. Сапаты мыктыраак болсо дагы баасы кымбат. Ал товарлардын аларманы аз болот. Албетте бул байлар болот. А бирок бизнес кылганда сиз эмнени карашыңыз керек? Биз сетевой бизнес кылабыз. Сетевой бизнесте биздин артыбыздан келген адамдар акча таба алат эртең келечекте. 5 жылдан 10 жылдан келген адамдар акча таба алат. Эгерде сиз жасаган бизнестин аларманы аз болсо, бизнеси кичине, базары кичинекей болот. Базары кичинекей болсо, бизнес кичинекей болот. Демек, ал базар кичинекей базарга акыркы келгендер келип ут куруп коет. Эмнеге? Базар таба албайт. Ал эми биздин учурда базар чоң болгондуктан акыркы келген адамдар ут курбайт. Эмнеге дегенде базары чоң. Ар бир адам өзүнүн базарын табат. Себеби дегенде өтө чоң базар жана ал базар улам-улам чоңоюп көбөйүүдө. Башкача айтканда, мисалы үчүн байлардын саны 100 000 болсо, орточо жашагандардын саны 5 миллион болсо, 5 миллион адам бирден төлөгөндө бул деген 10 миллион. 100 000 адам бирден төлөгөндө бул 200 000. Башкача айтканда, кымбат товарлардын базары өтө кеч чоңойот. Ал эми орто деңгээлдеги компаниялардын базары жылдан жылга тез көбөйөт. Ошол себептен акыркы келген адамдагы бизде ут курбайт. Биз сетевой бизнесте өзү жалгыз эмес, эл менен бирге бизнес кылабыз деп ойлошубуз керек. Фабриктин учурунда сиз эл менен бирге бизнес кылгандыктан, фабриктин бизнесте келген адам акыркылар дагы ут курбайт. Атомдун учурунда башында келгендер утасыздар, кийин келгендер ут курасыздар. Бирок сиз эгерде өзүңүздү гана ойлосоңуз, менин артыман келгендер утулса утула берсин десеңиз, атом сизге туура келе берет. Бара бериңиз. Бирок сиз менин артыман келгендерде утулбасын, 10 жыл, 20 жылдагы мага бул бизнес акча алып келип турсун десеңиз, анда сизге фабрик көрүп туура келет. Атомеде албетте 100 000, 200 000 акча табыш үчүн дагы тепкичтер бар. Ал Роза, Шарон Роза же болбосо жана башка деген аттарды изилдеп эле коелу. Себеби дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, миллион оборот, бул чоң эле оборот, миллион оборотко чейинкисин эптеп алсаңыз, андан кийинкисин өзүңүз түшүнүп алатсыз. Мен буга чейинки тепкичти көрсөттүм. Себеби дегенде миллион оборотто бизде ушу жакшы акча табат. $400 эмес, жакшы акча табышат. Ошол себептен мен андан ары чукпай эле изилдебей эле убактыбызды кетирбей эле коелу. Негизги баш жагын түшүнсөңүз жетет деп ойлойм. Мындан ары деле ушул эле көрүнүш боло берет. Бул жакта акча аз, бул жакта акча көп болуп тура берет. Мен муну атайын көп өткөн жокмун. Бул орточо, сиз ишенбесеңиз интернетке кирип көрүңүз. Орточо ушул кирешелерди көрсөткөн. Менин командамда режелерден сурасаңыз, орточо ушул айлыктарды ала турган дали кылып көрсөтпөй калат. Дагы бир сөзүңүздү жооп берип кетели. Жана сиз айттыңыз, массив продажда биз $1000 табабыз деп. Жалган экен. Маркетинг планды көрүңүздөр, ишенбесеңиздер. Массив продажды жапканда $400 төлөнөт экен. $400 ай сайын алып турабыз деши мүмкүн. Жок, бул оборот ай сайын топтолбошу да мүмкүн. Аз көрүп кетели, массив продаж болуу үчүн кандай экен шарты? Массив продаж болуу үчүн жеке өзүңүз 700 000 PV жасаш керек. Бул топтолуп, топ. 210 000 рубль эч ким албетте дароо ала албайт. Болбосо аз баада эсептегенде, ким-кимдердин баасы менен эсептегенде 140 000 рубль. Ошо жакында эсептегенде 140 000 рубль. Орточодон төмөнөрөөк кылып эсептегенде мына 140 000 рубльдук оборотту жеке өзүңүз алышыңыз керек. Муну сиз 10 айда, 20 айда алышыңыз мүмкүн. Демек 10 айдан 20 айдан кийин сиз балким мастер болуп $400 айлыкка чыгаттырсыз. Ушундай көрүнүш экен, Эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге мынчалык кыйын деген суроо келиши мүмкүн. Негизи өзү көп эле бул Atomic компаниясына эмес, негизинен Америкада ачылган, Европада ачылган, көпчүлүк Кореяда ачылган сыяктуу компания, мамлекеттерде ачылган компаниялардын көбүнүн маркетинг планы өтө узак. Узак дегенибиз чоң оборот жасаш керек болот. Эмнеге мындай? Эмнеге дегенде ал жактарда айлык жогору, жана мен айтып кеткендей, алар үчүн бир алганда 40-50 000 сомдук же 40-50 000 рубльдук товар алуу кыйын эмес да элдерге. Себеби дегенде алардын айлыгы жогору. Ошол себептен алардын көлөмү менен алганда көп товар сатуу оңой да, көп товардын элдин көп товар алышы оңой ал жакта. Бизде бул кыйын да, бизде 100 000 товар оборотко чыгуу өтө кыйын нерсе, себеби дегенде бизде айлыктар төмөн. Дал ошол себептен ал жактын маркетинг планы дайым узак болот. Мисалы үчүн Американын бир компаниясы бар, миллион сомдук оборот болгондо, сиз мисалы үчүн миллион сомдук оборот болгондо сиз 21% айлык аласыз. Ал эми фабриктин учурунда 300 000 сомдук оборотто эле сиз 23% айлык аласыз. Экөө айырмасы бар, көрдүңүз, Дал ошол себептен бул жерде кыйын болот. Эми кийинки мына жеке өзүңүздөн тышкары командаңыз биригип, көптөгөн адамдар биригип алганы 2,5 миллион PV болуш керек мастер продаж болуш үчүн. Жана бул жагы дагы 2,5 миллион PV болуш керек. Бул 3 рубльден эсептегенде 750 000 рубль, 750 000 рубль. Болбосо 2 рубльден эсептедик, макул. Азайттык PV-ни сиздер айткандай 500 000 рубль жана 500 000 рубль. Биз эки вариантта эсептеп кетебиз. Фабриктин учурунда 1,5 миллион рубль деген бул 15 000 балл. Бул деген 5ке 3 000 баллга бөлсөк, бул деген 5 директор. 5 директор деген бул деген рубин директор жана бир директор бар деген. Рубин директорлор орточо 120-150 000 рубльдин тегерегинде айлык алат. $400 алуу үчүн ушунча оборот жасаган жакшыбы же булбу?
Ошондо да мен жеке өзүңүздүн 700 миң пивини кошкон жокмун бул жака. Муну жок, мунусу жок. Муну кошсок сумма мындан да чоңоет, анда бул бриллиант болот. Бриллианттын айлыктары 150 миңден 200 миңге чейин. 150 миңден 200 миң айлык алыш үчүн сиз ай сайын 5 миң рубльдан алып турганыңыз жакшыбы? Же массив продажа жасап атканда ай сайын 140 миңден эсептейли, ай сайын 14 миңден бир жыл 10 ай бою алганыңыз туурабы? Кайсынысы туура? Кийинки нерсе, мына бул жерде биз 500 миң рубль болсун болуптур, 2 рубльдан эсептейли, 3 рубльдан эмес деп эсептедик, азайтып. Эсептегенде бул 1 миллион болот. Миллионду биз эгерде 3 миң балга бөлсөк, миллионду балга чаксак бул деген, мен балды бирок жогору эсептеп атам бул жерде 100 рубль, 75 рубльдан эмес, жогору эсептеп атам дагы деле. Башкача айтканда, эгерде мен 75 эсептесем 10 миң бал болбойт. 15 миң балга жакындап барат, 12 миң же 13 миң болот. Могул жерде дагы 15 миң болбойт ал көбөйүп кетет. Бирок мен антип эсептебейм, макул. Сиздер ошондой эле жеңил эсептей деп атасыздар. Атымен мен жеңил деп эсептеп атам. Бирок ошол себептен мен 75 рубльдан эсептеп айтам. Себеби бул реалдуу эмес. Мисалы болуп калат, сегиз адамдар кечке эле бат ала бербейт, алар башка товарларды алат. Башка товарлар Атомиде пивини аз берет, башка товарлар Фабиликте балды аз берет. Эми 10 миң балды биз эсептегенде бул 3 директор да, 3 миң директор бул золотой директор. Жана өзүңүздүн атырыбыңыз бул 1000 бал. 1000 бал деген жаңы командаңыз ушундай жасаш керек. Бул жерде баланс тең болуш керек болсо, бизде баланс жок андай. Тең болушунун кереги жок. Бирок анда башка буттарыңыз менен бирге 1000 бал. 3000, бир жагыңыз 3000, бир жагыңыз 1000 бал болсо, сизге айлык чыга берет. Эми ошону көрүп атабыз. Ошол учурда сизге 70 миңден 100 миңге чейин айлык алат бул золотой директорлор. Эми сиз мына $400 алыш үчүн эртеден кечке жүгүрүп Атомиде иштеңиз. Же болбосо Фабиликте да эртең кечке жүгүрүп онлайн жүгүрөсүзбү? Бизде онлайн иштөө үчүн бүт шарттар бар. Бизде мына үйдө отурган, декретте отурган аялдар кошуп, үйдөн телефон кармап иштейсизби? Чыгса, эртеден кечке колуңуз менен, көзүңүз менен жүгүрүп иштеп атасыз. 70 миң, 100 миң айлык аласыз. Бул жерде $400. $400 дегенибиз бул канча? $400 70ке бөлсөк, мен грубо эсептеп атам. Бул 28 миң. Бирок мен 28 эмес, 30 деп коеюн, курс өзгөргөн дейли. 30 миң рубль алыш үчүн иштеп атасыз, же 70 үчүн 100 миң рубль алыш үчүн иштеп атасыз. Ошол себептен айтып атам, Атомиде акча аз жана жай деп атабыз. Фабиликте тез. Анан ошол эле учурда Атомин маркасын көбү тааныбайт, демек өтүмдүүлүгү начар. Фабиликти көпчүлүгү тааныйт, ошол себептен өтүмдүүлүгү жакшы. Аны билгендер көп, колдонуп көргөндөр бар, ишенгендер бар. Буга ишенбегендер азырынча көп. Та кийинки нерсе айтып кетишим мүмкүн, кейлер айтышы мүмкүн. Корейский товарларды элдер жакшы көрөт. Ооба, Корея манияны көбүнчө жаштар, алар 30дан ылдый жаштагы адамдар Корея мания, корейский сериалдарды көрүп өсүшкөн, алар жакшы көрөт. Дал ошол себептен Фабиликте дагы ICO деген Кореянын продукциясы бар, бирок ал Атомиден арзан. Ошол себептен Кореянын косметикасы менен иштегим келет десеңиз, Фабиликте дагы бар. Сөзсүз түрдө Атоминин кымбат товары менен иштебейт, биз менен иштесеңиз болот. Сатып иштөө бул сөзсүз эмес. Сатып иштегиңиз келсе, сатып иштеңиз, Атомиде деле ошондой, Фабиликте деле сатып иштегим келбейт, мен команда куруп гана иштегим келет десеңиз, бизде командабыздын 80% командага гана куруп иштейт. Дагы бир жолу айтып кетейин, мен эч убакта Атомиде иштеген элчилерге каршы эмесмин. Иштей бериңиздер, аракет кыла бериңиздер, ар бир компаниянын орду болот. Болгону Атоминин орду Фабиликтин ордунан кыйла төмөн болот экен. Эмнеге дегенде, товары кымбат продукциянын аларманы аз. Аларманы аз болгондуктан ал компанияда иштөө кыйын. Жана аларман аз болгон сайын ал жерде иштеп акча тапкандардын саны аз болот. Башкача айтканда, жаңы келгендерге орун калбай кала берет. Дал ушундай товары кымбат компанияларда башында келгендер утат десеңиз туура болот. Ошол себептен Атоминин башында болуп калсаңыз, сиз азыр утасыз. Бирок сиздин артыңыздан келгендер утулат. Эгерде сиз менин артымдан келгендер утула берсин десеңиз, башында болуп калыңыз. Фабиликтин учурунда артында келгендер утулбайт, эмнеге дегенде базар чоң. Базар баарыбызга жетет. Жана ал базарлар бир эле Кыргызстан эмес, биз онлайн иштеген үчүн биздин базар бир гана Кыргызстан эмес, СНГ көптөгөн 42 мамлекетте бар. 42 мамлекетте Фабилик компаниясынын продукциялары элге жеткиликтүү баада сатылып атат. Европадагы башка компаниялардын товарына караганда Фабиликтин товары арзан болуп турат. Ошол себептен дагы азыр обороттор дүркүрөп жакшы өсүп атат. Мисалы үчүн Кыргызстан сиз үчүн аздык кылса, Европа, СНГ мамлекеттеринен иштесеңиз болот. Мисалы үчүн биз азыр Түркия менен иштеген даярдык кылабыз. Мисалы үчүн Түркия менен иштесек болот, 70 миллион калк бар. Ал жер үчүн дагы биздин продукция өтө баалары жакшы болот. Мисалы үчүн Түркияда жашаган, Россиядан барган бир аял айтты, көп жыл жашаган, 10 жылдан ашык жашаптыр, айтып атат, силердин косметикаңар дагы баа бул жерде жок, жана сапаттуу ушул баада вообще таппайсың. Же Франциянын, Европанын косметикасы менен бирдей эле, мен колдонуп жүргөм, билем бей, бирдей эле, бирок баасы арзан. Ошон үчүн силер ушул менен утасыңар деп бизге мисалы үчүн ушундай айтып атат. Кудай буйрса ошондой базарларда да иштесек болот. Атоминики тескерисинче болуп калат, бул базарда ансыз деле уже жакшы алынып аткан, жакшы өтүп аткан продукциялар бар. Атомин кошумча алып келет. Ошон үчүн кошумча болгон үчүн суудасы аз болот. Албетте өзүңүз билесиз, өзүңүз тандайсыз, ар ким өзү тандайт. Мен сизге маалымат гана берип койдум. Ошол себептен маалыматты айтканда дайым текшерип алыңыз, маалошоп текшериңиз, маалошоп изилдеңиз. Анткени дегенде сиз
Эртең келечекте Атомиге барып, башка компанияга барып, 1 жыл 2 жыл иштеп анан ошондо аттин кылып түшүнүшүңүз мүмкүн. Мисалы үчүн мен мурун мен менен кээ бир талашкандар көп эле аттин кылышты. 2 жыл мурун чакырганда келбей кала берген адамдарда мен айткам, доллар менен келген товарлар дайым кымбаттайт, сен ишенген эмес. Мына доллар кымбаттады, баасы дагы кымбаттады. Доллар ар 5-10 жыл сайын кымбаттап турат. Андай компаниялар менен иштегендердин, чет өлкөнүн компаниясы менен иштегендердин товары дайым кымбаттап кете берет. Бул деген кымбаттады деген, бул кардарларын дагы жоготтум дегендер. Чыдагандар калды, чыдабагандар кардар болбой калды. Элестетиңиз, ар 5-10 жыл сайын сиздин бизнесиңиз кичирейип турса, бул кандай? Ошону айтсам ишенген эмес, бирок акыры ишенип келди. Силер өсүп эле жатасыңар, мен дагы деле өскөргөн жокмун. Көрсө компанияда гана эмес экен иш, көрсө командада экен. Силердин командаңарга мен суктанып келдим. Силердин командаңарда чындап эле бүт шартты түзүп коюпсуңар. Чындап силерде өскөн командалар жок экен азыркы учурда. Биз буну менен башка командалар жаман демекчи эмеспиз. Ар бир команданын өзүнүн күчтүү тарабы, бирок биз азыркы учурда эң тез өсүп аткан командалардын бирибиз. Ошол себептен командага да көңүл бурушубуз керек. Компанияны гана эмес, команданы да туура тандашыбыз керек. Ошол себептен кош болуңуздар, мына ушул обзорду көрүп, бир өзүңүздөр ойлонуп коюңуздар. 1 жыл 2 жыл убактыңызды кетирип, анан кийин түшүнгөндөн көрө, азыр 1 күн 2 күн убактыңызды аябастан бөлүп өзүңүз санап, өзүңүз эсептеп көрүңүз. Өзүңүз мен санагандай кылып эсептеп көрүңүз. Менин бир буга чейинки видеолорум жана муну көрсөңүз, көп жагынан эсептешти үйрөнүп каласыз. Эгерде мен адашкан болсом, анда туура эсептеп көрүңүз өзүңүз. Бирок мен хем менен эсептебейм. Себеби мен фабриктин балдындагы эч качан биз баттар менен эсептебейбиз. Мына айгерим өзүңүз эле баттар менен эсептеген жоксуз. Себеби баттардын өтүмдүүлүгү начар. Ал эми тиш жугуч жана башкалардын өтүмдүүлүгү өтө тез, өтө көп жана анын аларманы көп. Биз көпчүлүк учурда туура болчу мисалды келтиришибиз керек. Кеде гана болчу мисалды эмес, же болбосо адамдардын акчасына күйгүзө турган 6 хем алган адам ал акчасына күйөт көпчүлүк учурда. Себеби дегенде аны эртең сатуу кыйын. Мен 5000 сомдон масканы сатып көргөм, өтө кыйын. Дал ошол себептен хемахимди мисал келтирсеңиз, анда сиз элди алдаган болосуз. Анда эмесе сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Анча-мынча кээ бир жерлерде компаниямды жамандадым деген ой болсо кечирим сурайм. Мен жамандоо максатта айтпадым. Болгону өзүңүздөр биздин командага тынбай атака кылып, тынбай ташыгып атасыздар. Биздин командадан койчу фабелик болбойт жана башка деген сөздөрдү айтып атасыздар. Далили жок айтып атасыздар. Мен сиздерге далил келтирип бердим. Анда эмесе аман болуңуздар, көрүшкөнчө дагы ар бириңиздерге ийгилик каалап атам.